Бизге иштеш үчүн жок дегенде айылдык мекемеде практикада жүрүп келиш керек. Түшпөйлү. Бардыгы бизде мыйзам чегинде. Досай, кел маны сабыз койчу дөңгөлөктү. Мен эмне дөңгөлөк салгыч бала көрүнүп атамбы? Мен деген мэриядан келдим. Башпай эле эс алып кетесиң да, эс албай эле кетем. 2 күн убакыт бериңизчи. Өкмөтүңөргө барып кол койдуруп эле чыгып кетем. Бүгүндөн баштап эртең менен келесиң, кечинде кетесиң. Бензин куюп машинаны айдап келчү бар. Озор кийбетең жаман, сен не продукт алышып койдуң? Уруксатпы? Жок, дароо кол коюп берсе ала тургандай иш план керек болот. Уруксатпы? Али өкмөтүңөр болбойт. Алмаштыргыла. Ошол кантип эл башкарып жүрөт? Собранияга сен де катышып чыгар. Не деп сүйлөмөй калып? Унтукпай отуруп бер. Иштерди кылып атабыз. Мектеп салынган тат, мечиттер, казино. Ой, Айтпадым силерге. кечиресиз. Саламатсызбы? Байкабай калдым. Бул менин эң жакшы көргөн китебим. Аны дайыма жаныма салып жүрчүмүн. Өзүңүз жакшы көргөн китепти мага белек кылсаңыз тура элеби? Мен да бир өзгөчө розам болсо дейм. Сен бизге аралашпайчы, өз оокатыңды кылчы макулбу? Кимдин баласы экенин билесиңби? Мындайлар сени бат эле жок кылып коет. Мага бар жер. Sen arkan örgөнчөчү. Баллонду мен чек-чейте ойноп койдум. Бул аркан өргөн жок. Бул таска койду. Сүйүнү ошо даңа залал дедик. Биздин ордо сүйүнү да. Чурканым качып бартам бро. Мен да дыханиям сезип чыдабай бартат. Ойлонуш керек. Жөн эле чакырып алып. Бул элге жаңылык болот деп ишенебиз. Ошол учурда мен үйлөнөйүн деп калдым да. Анан депутаттардын киносу деп өзүм тамашалап аткам. Мен азыр эсиме да келбей атат. Сен де болсо айтып турбайсың. Асхат байке менен дегенде бага кичине чоочургам. Жактан машина менен бир кырсык болуп токтоп, машинаны кайра жылып кетет да. Мен качтым. Бирок ошентсе деле бардыгы сон болду да. Көл жээкти көздөй качып бартат. Көл жээгинде машина менен кууп бартат деп. Локация көргөнү бардык скауткачы. Анан ошол жайлоого баратсак, Үчөөбүз чогуу эле баштаганбыз да кинонучу. Үчөөбүздүкү да. Анан дос балама айттым. Доскей качалы эптеп эмне болсо да десе. Жок, мен болду. анан машина жылып барып туруп, бир жалгыз дарак турат жолдун четинде, ошону сүзүп токтойт. Бирөөнү тарткым келип жүрө берет го. Ошо Элдос тарткым келип жүрө берчү да. Кутойм азыр багынам деди. Дегенде анан калсаң каламды деп. Келе бересиздер, досторуңуздар менен туугандарыңыз ата эне айырмасы жок. Салам достор. Бүгүн бизде өтө интеллигенттүү бир подкаст болот. Анткени бизге интеллигент тасмасы конок келген болчу. Кош келиңиздер. Тасманын аты эле өтө оригиналдуу ат экен. Андыктан тасма эмне туурасында, кандай тартылды жана эмне жөнүндө сөз болот. Бүгүн 1 саат бою сиздер менен бирге болмокчубуз. Бүгүн бизге ошол тасманын жараткан актерлору, жаратуучулары бүгүн биздин конокто отурат. Кош келиңиздер. Рахмат. Биз эле тааныштыра кетели сөздүн башында. Бүгүн биздин конокто аткаруучу продюсер Бектур Курсанбек уулу. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле башкы каарманыбыз Элдос Мукангалиев. Жана ошондой эле ошол тасманы тарткан, койгон операторубуз келди. Артелбеков. Туура, Ооба. Кош келиңиздер. Так, кимден баштайлы? Тасма туурасында ким көбүрөөк билет, ким көбүрөөк айтып бере алат? Барыс бирдей эле. Баарыбыз бирдей эле. Жакшы. Рыскелди баштайбыз. Рыскелди анда баштай берели. Карманда баштай. Жок, биринчисинен баштай берели. Кандай тартылып калды, эмнеден улам, кимдин идеясы? Негизи бул идея эң башында Бакай байкелердики болчу. Жана Ифрит тасмасын тарткан. Ошолор тартабыз деп жүрүшкөн. Анан ошо 1 жыл аралык болуп кетти да. Ошо 1 жыл тартышкан жок. Анан Бектур менен сүйлөшүп, ошол идея кандай экен десем жактырып, Бакай байкеден сурадым, ошол силер тартпасаңар биз жаза бербейлиби депчи. Бирок алардын идеясы такыр башкачараак болчу да. Мисалы бизде Асхат байке айыл өкмөттө ойноп ушундай Элдос менен экөөнүн эмелери бар да, мамилелеричи. Анда уже Берке Бакай байкелердин идеясында экөө тең чогуу болчу да. Линиянын жүрүшү башкача болчу. Анан ошо бизде основной эмени эле алып, линияны алып, анан өзүбүз жазганбыз да. Ошол идея башында Бакай байкелердики болчу.
Бул эмнеден улам келип чыкты? Эмнеге бул идея жагып калды? Негизи эле тасма эмне туурасында? Идея эң биринчи эле бул айылда болгон окуя. Анан баарыбыз ошо айылда өсүп чоңойгонго, айыл бизге жакын да негизи. Айылдагы ошо атмосфера, айылда жашоо, баардык нерселер ошо бизге жакын болгондо ошол айыл тууралуу бир тартсак, айылдагы жашоону көрсөтсөк деген нерсе болчу да. Анан сизге да бул идея жакты. ооба Эмнеси менен жакты бул идея? ошол бул айткандай эле биз деле айылда чоңойгонбуз. Анан башында атын койгон эмеспиз, интеллигент депчи. Аты жок эле болчу. Анан идея жакты, сүйлөштүк, мындай көрүүчүлөргө деле жагат го деп ойлодук да, анан жазып баштадык. Ошентип анан кийин жазып бүткөндөн кийин атын ошо интеллигент деп койдук да. Канча убакыт жаздыңыздар? Негизи экөөбүз отуруп бир жарым айдай жаздык да. Сценарист иши өзүңүз Экөөбүз сценарий жазганбыз да. Отуруп жазганыбыз бир жарым айдай болду, бирок бышырып жүргөнүбүз бир 5-6 айдай болду. Жарым Сүйлөшүп жүрө бересиң го. Мындай кылбайлыбы деп ошентип жүрө бергөнүбүз жарым жылдай болду да. Отуруп жазганыбыз ошо бир жарым айдай кеткен болчу. Сон ошондо эмнеге интеллигент болуп калды? Интеллигент ошол кинодо интеллигент дегенибиз жана Элдос практикага барат да айылдачы. Анан ошол жерде Элдосту мэриядан келтам дегенде Аскат байке интеллигент катары кабыл алат да. Негизи интеллигент деген бул киного түзмө-түз бир мааниси жок. Бирок кинодо интеллигент адам жок да. Бирок ар бир эле адам өзүнүн интеллигент сезген сыяктуу боло берет го. Мисалы мекемеде иштесе же жогорку бир жерде иштесечи. Анан ошол кинонун эмеси названиясы интеллигент, бирок символикалуу бир ат экен мындай. Ошо мындай определенный бир нерсеге таянып койгон эмеспиз да названиянычы. Демек бул тасмада алгачкы эле эң башкы интеллигент бул сиз экенсиз да. Сон окуяны укканда, сценарийди көргөндө кандай ойдо болдуңуз? Кандай сунуш келди сизге? Негизи балдар башынан эле айтып башташкан, сени тартабыз депчи. Негизи өзүм ошол актёрчулук эмеге кызыгам да, кесипкечи. Аябай кызыгып, ошондо Риса билет, мен ойногум келгенимдичи. Башынан эле билчи, анан ушу сени тартайын досум деп анан ушул интеллигент айтып, сценарийин айтып, экөө жазып чыгып кеттик съемкага. Кандай болду съемка учуру? Съемка учуру жакшы эле. Башкы каармандан бул биринчиси менин билишимче, Биринчиси. Анан кандай экен бул чоң бир проекттин жоопкерчилигин моюнга алыш? Оор эле экен негизи. Эл билет го эми кино чыккандан кийин ага чейин айта албайбыз да. Ошол аракет кылып ойнодук. Аскат байке менен кичине Аскат байке менен болгон оңоюраак болду да. Аскат байке жардам берип, мындай эмен жардамчысы деп коет го, баягы актер менен актер ойногондо бири бирине жардам берип, ошол Аскат байке аркылуу жеңилирээк болуп кетти. Сон көрөрмандарга бир аз түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир окуянын башына бир аз сүңгүп гана дейсиздер, эмне жөндө тасма болот, кандай болот? Тасма менен негизи эмне айткыңыз келди, ошол туурасында кыскача айтып бересиз? Биз кинобуздун окуясы бул Элдос практикант болот. Анан кыскача эле айтайын эме? Спойлер болуп калат. Спойлер эмес, ошол элдерди бир аз кызыктыра кетели. Ооба. Элдос окууну жаңы бүткөн бала, Бишкекте ошо окууну бүтүп эле анан оюнда мэрияга жумушка кирем дейт. Мэрияга жумушка кирем деп барса, ал жактан жумушка албай коет тилекке каршы буну. Анан сен практика өтпөптүрсүң эч жакта деп. Анан бул практика өтүп келиш керек болот бир айылдык мекемеден. Анан буну айылга жиберишет 3 күнгө. 3 күн эле убактың бар. 3 күндө кол койдуруп келип, практикаңды бүтүрсөң ишке алабыз, болбосо өзүң билесиң, башка бирөөнү алабыз деп. Анан бул ошол ой менен айылга барат. Анан ошол жакта Аскат байке ал жакта айыл өкмөтүнүн ролун ойнойт да. Анан барганда эле Аскат байке менен булардын мамилеси мындай бири-бирине туура келбей калат да. Ошол менен Аскат байке да принципке туруп практика өтөсүн деп коет. Анан ошол Аскат байке экөөнүн окуясы да айылдагы бул ошол 3 күнгө барып, бирок калып кетет айылдачы. Кол койдура албай. Кызыктуу. Чыныгы айылдын жашоосу болгон экен да. Ооба, чындыгы айылдын жашоосу. Сон кайсы айылда тартылды? Бөкөнбай айылында көлдө. Негизи ошо Бөкөнбай биздин Голливудка айланып барган. Негизи көлдүн түштүк тарабы көбүнчө тасмалар ошол жактан тартылып. Качан тартылды? Канча убакыт тартылды? Октябрда тарттык. Сентябрдын ортосунда баштадык. Октябрдын бир 6-7-сине чейин тартылды. Ошондо жалпы съемочный күн бир
15 күнгө жакындап калды да. 15 күндөй тарттык да. Жанр комедия. Жанр комедия. Жанр комедия. Ромком деп койсо болот, романтический комедия да. Ал жерде сүйүү бар, жашоо бар, проблема бар, баары бар. Негизи Тасман менен эмне айтайын дедиңиздер? Эмне өзөгү эмнеде? Негизги өзөгү жашоо. Мисалы, Айылда жашоо керемет дегенби? жок. Мисалы, баарыбыз бири бирибизге байланганбыз деген нерсе да. Ошол эле айыл өкмөтү, ошол эле жетекчилик, керек болсо ошол мектеп окуучулары, бул адам да. Ошол баары бири бири менен эме кылып, байланышып, бири бүтүндү түзөт да, айылдычы. Ошондогу эле орусча айтканда бытты көрсөткөнбүз. Жашоонун, айылдын проблемаларын, сүйүүнү, бирөөнүн жеке тагдырын, ошол бирөөнүн жеке тагдыры бирөөгө кандай кабыл алынат, бирөө кабыл алабы. Негизи ошол жашоо да. Ошондо демек биздин көргөн көрөрмандар бул Тасманы көрүү менен өздөрүнүн бир жакын каармандарын өздөрүн табат экен демек, Ооба. Болгон ошол биздин элибизге эң негизги максатыбыз жагымдуу маанай тартуулабы деген ойдо тартылды да. Анын ичинде ошол Русия айткандай проблемаларды да көрсөткөнбүз, сүйүүнү көрсөттүк. Мындайча айтканда баардык нерсе камтылган деп айта алабыз да кинодочу. Мындай бир эле максат жок, ичинде баардыгын көрсөтүп кеткенбиз аз-аздан болсо дагычы. Ошондой тасма болду да. Эң son канча убакыт тарттыңыздар? Тарткандан кийинки жыйынтык кандай болду? Анткени башында жогору айтасыз, Алтай ойдо ар нерсе боло берет, бирок оюңдагынын 30%-ин экранга чагылдыра алсаң, бул жетишкендик дейт го. Ал эми 50% чагылдырсаң, бул уже Оскар дейт да. Демек канча процент чагылдыра алдыңыз? Канча болду? Негизи бизге конечный итог монтаж жакты да, баарыбызга элечи. Анан процесс да жакшы болгон, буюрса элге жагат эле болуш керек. Жакшы эле. Өзүңөрдүн оюңардагыдай болду, башында кыялданган, ойлонгон? Жок, андай болушу мүмкүн эмес го. Жазып атканда аябай кыялданып аласың да, көп нерсеничи. Баягы ой эркин го. Финансыны эсепке албай эле, башка локацияларды эсепке албай эле жаза бересиң да. Анан процессте тартып атканда бир нерселер жакпай элечи, локациялар там. Ошолор бирок бүткөндөн кийин бизге жакты да. Ойдогу нерсени толук бере албасак дагы бизге материал жакты. Буюрса көрүүчүлөргө деле жагат болуш керек. Жакшы. Сиз продюсерлик кызмат аткарып турасыз да, аткаруучу продюсерлик. Бул негизи эле Тасма тартуу именно продюсерлик көз караш менен караганда чындыгында көп сарпталат, көп акча кетет, каражат кетет, ар бир баскан турганын, келгенин, кеткенин баардыгы тыйын демекчи. Бул Тасмага канча каражат караттыңыздар? Бул Тасмага эми киношниктер бар эле билет, азыр мындай орточо баа деп коет го бизде. Ошол орточо бааны короттук да. Азыр бизде канча орточо? Бир $30,000 тегерегинде? Андан өйдөрөөк бир аз. $40,000. Ошонун тегерегинде да. Ошондой кетти да. Жакшы. Ошондо силердин азыр көрөрманыңар ким болуп калат ошондо? Биздин көрөрманыбыз 7 жаштан 50 жашка чейинки кишилер. 70 жашка чейин деп коелучу. Биз ошол жагында эске алганбыз. Биздин көрөрман ким болот деп аны башынан эле ошол ойлонуп мындай баардык мындай бүт возрасттагы кишилер көрсүн деп. Ошо анын ичинде ушу кичинекей балдар дагы көрө алат, чоңдор дагы көрө алат ошо. Жалаң интеллигенттер үчүн эмес, Жок. Биз баардык Кыргызстандын жарандары үчүн да. Ошондой болуп. Сиздин өзүңүздүн каарманыңыз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Биринчи каарманыңызды кандай кабыл алдыңыз, кандай издендиңиз, кайсыл жагы аткаруу бир аз кыйыныраак болду? Бул негизи башында айтканда Асхат байке менен дегенде баягы кичине чоочургам. Бирке эме болчу. Эми кандай десем, Асхат байке менен ал чоң эле актер да. Анан биринчи өзүмдүн баштап аткан эмем болсо, башка каармандык болсо анан кандай ойнойт болдум экен деп ошол жагын биткерээк ойлондум да. Тиги актерчулук эмен ойлогончо ошондой ойлондум да башындачы. Бир аз сүрдөп. Бир аз сүрдөп, баягы кандай болот экен, эми Асхат байке менен тоготобу, эмне болот экен депчи. Бирок кандай күткөн эметкен жокмун ойнордо. Асхат байке наоборот жардам берип кетти. Анан каарман боюнча каарманды айтканда Рыскелди айткан. Ушундай жаңы барган, шаардан барган эме бала ошонун образында деп эми окшоштурганга аракет кылдык. Кинодон көрөсүздөр го. Окшошту Рыскелди мырза? Ооба, Элдос биринчи айтып атпайсызбы, ошо биринчи дебюттук ролу депчи, бирок
негедир ошол аябай жакшы болду да оюнучу. Баары эле айтып атышты ошол буюрса ошо Асхат байке направление берип атты съемка учурундачы. Элдоско жардамдашып, баарыбызга жардамдашып. Бул жерде айта кетчү нерсе, дебютанттар көп да. Биз Бектур экөөбүз сценарист болуп дебют кылдык. Биздин режиссер Жаныч Дадабаев ал дебют кылды. Художник постановщик дебют кылды. Элдос дебют кылды. Жарымы дебют кылды, баарычы. Анан дебютанттардын киносу деп өзүм тамашалап аткам. Бирок ошентсе деле баардыгы сонун болду да. Ошол эле Элдостун оюну башынан эле ошо Элдос Доспоз да үчөөбүз чогуу эле баштаганбыз да кинонучу. Үчөөбүздүкү да. Бек байке да бар, Анарбаев деген главный продюсер. Анан мурда эле ошо Элдоско эме жакшы да, мага өзүнүн тамашалары, өзүнүн алып жүргөнү, мурда эпизоддук ролдорду ойночу да. Ошондо эле сен ойношуң керек деп эле мындай эме болот го. Бирөөнү тарткым келип жүрө берет го. Ошо Элдосту тарткым келип жүрө берчү да. Анан ошо Кудайдын буйругу менен ушул проект жаралып калды. Элдос башкы ролду ойноп калды. Ошентип тартып калдык. Эң Элдос мырза, демек бул проекттин башкы интеллигенти болуп аткандан кийин сиздин жеке пикириңизде интеллигент бул ким? Интеллигент деп көп деле айтчу эмесмин. Бул өзгө деле айткачы. Интеллигент дегенди мен өзү деле айылда чоң койгом да. Анан ал сөздү деле көп колдончу эмес экен. Интеллигент деп режиссерлар айтканда бир сыйр айым болдум. Ушундай интеллигент деп атын коебуз дегенде делечи, баягы таң калыштуу болуп интеллигент деген болобу, нормальный болобу дегендей баарын өзүм элди көрдү, өзүмдү элдей көрдүм да, анан түшүнүктүү эле болобу деп. Түшүнүрөк этели да түшүнмөгөндөр үчүн. Анан ушул интеллигент деген эме өзүн жакшы алып жүргөн киши, баардык жумуштарында так аткарган, жашоодо болгон эмесин жакшы жагын көрсөткөн киши интеллигент го деп ойлойм да. Эң негизи киночуруу бул канча күн болсо дагы ар бир күнү бир өзүнчө бир кызыктарга бай эмес болот. Күнүгө бир нерсе пайда болот, күнүгө ам чечесиңер дагы бир нерсе болот. Ошондой бир кызыктуу күндөрдөн бөлүшө кеткиле да. Кандай кызыктуучулар болду? Эмне кылып чечтиңер аларды? Бак жөнүндө айтпай койсуң. Кызыктуу окуя биз үчөөбүз үчүн эки аябай кызыктуу окуя бар. Аны эч качан унутпайбыз. Биз Рыся менен сценарий жазып атабыз да отурупчу, анан бир жайлоого барып келген окуя бар да. Анан элестетип атабыз да. Жайлоого бараткан жол, анан четтери ээн тала, эч нерсе жок. Анан ошол жактан машина менен бир кырсык болуп токтоп, машинанын кайра жылып кетет да. Анан машина жылып барып туруп, бир жалгыз дарак турат жолдун четинде, ошону сүзүп токтойт деп экөөбүз элестетип жазып атабыз да. Анан ошентип жазып бүтүп, кийин локация көргөнү бардык Скауткачы. Анан ошол жайлоого баратсак, биз экөөбүз элестеткендей ошондой жалгыз дарак турат жолдун четинде. Жол, анан ээн тала да. Прям биз элестетип, биз мурун барып көрүп келип, анан кайра келип жазгандай болуп калды да. Мен даже рыскерлик айткам да, примерно мондай болсо деп мындай размерин көрсөткөн да дарактынчы, барып колумду койсом точно ошондой чыкты да. Анан ошого аябай таң калып, бул биринчиси. Анан экинчиси болсо биз экинчиси болсо ошо Айыл өкмөттүн ролун ойногон Аскат Сулайманов байкебиз. Анан биз сценарийде Айыл өкмөт деп эле жаза бердик да. Анан сценарий бүткөндөн кийин эми ат коюп койбойлубу, атын кандай кылабыз деп ар кандай идеялар келет. Анан улам жактырбай, анан бир Ишен деген атка токтолдук да. Эмнегедирчи Ишен болсун, эми Айыл өкмөт жарашат экен деп. Анан кийин ошол Баканбай айылында маданият үйүнөн тарттык да, Айыл өкмөттүн ичинчи кабинетин. Анан барсак, ошол маданият үйү Ишен Тойчубеков атындагы маданият үйү экен да. Анан жана кабинеттин сыртында табличка бар го, ал дагы Ишен Тойчубеков деп даяр жазылып уже илинип туруптур. Биз аны дагы алмаштырган жокпуз. Ошол Ишен Тойчубеков деп калды ошол эшикте элечи. Анан ушул эки нерсеге биз аябай таң калдык да. Неге анан бир чети кайра бизге эми бул мындай бир ийгилик болуп атабы же ийгиликтүү болот окшойт деген да ойлор келип, ошол эки окуя аябай эсибизде да. Баардык командага кийин айтсак, алар да шок болуп таң калышты да. Эки окуя бар. Баардыгы шыр кеткен экен да мындай. Эми жеңил болду деп айтпайбыз, бирок кыйынчылык эмне болду? Кыйынчылык болгондо негизи эми баары киношниктер билет го, бир күн пландагыдан жылып кетсе эле уже чоң расход го. Продюсерлер көбүрөөк билет го. Анан биз погодадан бир аз кыйналып калдык. Бизде экстриерлер бар болчу көп элечи. Анан ошондо биз мындай күндө тартабыз деген жарык ушундай погода деп элестеткенбиз. Анан биз ошол тартып аткан күнү кар жаап салды.
анан ошол менен бир күнүбүз жылып кетти, анан уже бүт пландар жылып кетти да. Анан ошонун баарынча чогултканга туура келип, жетишиш үчүн анан кошуп баштадык да. Кечинде түнү тартып баштадык да көбүнчөчү. Анан саат бир 3-4кө чейин тартабыз, аябай суук болуп ошо үшүп, анан ошо баш каарманыбыз Элдос ооруп калды аябай. Съемка учурунда элечи. Анан бул ооруп калды, буга дары берип карап атабыз, анан бул дагы ошол эми өзүбүздүн кино болгон үчүн баягы болгон күчүн жумшап аткарып атат. Анан эле эртеси күнү Рыскелди ооруп калды. Анан бул сүйлөгөнгө алы жок да. Ушундай катуу ооруп калды, бирок баягы командага билгизбеш үчүн масканы тагып алып унчукпай ушул тартат, барып жакшы элеби деп акырын барып сурап кетем, ооба дейт. Өзүбүздүн кино болгон үчүн айла жок чыдап тартып атам, болбосо таштап туруп кетип калмактын деп ошентет да. Анан ошо кичине ден соолук жактан кыйналып калдык. Анан кечке чейин көп тартып калдык. Командабызга ошол чоң рахмат айтабыз. Мындай биз өзүбүз кинодо эле иштейбиз да, үчөөбүз тегичи. Анан ошол бүт тааныштарыбызды чакырган үчүн алар дагы бизди түшүнүп, мындай чыдап, өздөрүнүн мындай капризный немелерин көрсөтпөй иштеп беришти да. Анан ошон үчүн жеңил болду деп айтпайбыз. Оор эле болду да. Кино өзүнчө бир кыйноо болгон экен да. Кино ошо жана ооруп калдык деп атпайбызбы? Ошо Элдос мен ооруп атам дейин десем, Элдостун кебетесине карап, менден да катуураак ооруп атканын көрүп атам да. Экөөбүз тең бирдей маалда ооруп калдык да. Дары ичет, жата калат, тура калат. Мен болсо тарта калам, командадан көрүнбөй барып бир жака жата калам да. Мен уже эми бутума отказ бере баштады да. Шай кетипчи. Балдарга берем, айтам мындай кылып тарткыла деп. Ошол күнү ошо 2 күндөй ооруп тарттык да. Ошол күнү аябай баягы Бектур ошондо тамашалап аткам да, эгер башка проект болгондо мен давно эле кетип калмакмын депчи. Кийин анан ал проектке залакасын тийгизген жокпу кийин? Жок, анткени жок, тийгизген жок. Бир аз эле ошол Элдостун сүйлөгөнү эле билинип калбаса, ооруп атканы. Бирок съемкада ошо играсында эме жок, билинген жок да. Баары сонун эле болду, ойдогодай эле болду да. Сон. Силер ошондо күзүндө тарттым дедиңиздер, э? Ооба, ооба. Бир учурда Аскат байке мен болду киного тартылбайм деп чыкты эле го. Анан ошол сизден баштаган жокпу случайно кайра? Жаңы киного тартылуу процессин. Бизден баштады окшойт, э? Ооба, бизден баштады окшойт. Биз Аскат байкеге байланышканбыз үчөөбүз чогуу эле. Анан чалсак ушундай деп өзүнүн гонорарын айтып туруп эле өчүрүп койду. Даже сүйлөшпөйм депчи. Мындай ойлобогула депчи. Мен сүйлөшөм, короче, ошону берсеңер тартылам, болсо жок деди. Анан ошону ойлонуп, эң эле биринчи мындай сүйүнгөнүбүз, ну хотя бы макул болду дедик да. Мындай жок, мен мисалы үчүн тартылбайм деп койсо эмне кылат элек? Анткени биз Аскат байке менен дагы көптөн бери иштешкен үчүн, эми башка проекттердечи билебиз да, жакшы билебиз. Анын сценарийни дагы сразу эле Аскат байке, Элдос деп туруп элестетип жазганбыз да. Буларды жакшы билген үчүн мындай мо сөздү айтса элге күлкүлүү болот деп ошондой элестеткен үчүн анан Аскат байкени андан башка вариантыбыз жок болду чындачы. Мындай башка экинчи вариант коет го. Эгер бул болбой калса бул деп. Бизде андай вариант жок үчүн ошо Аскат байке бизге макул болду. Анан эми биз жаш болгон үчүн башында мындай алды эле ойлоду, кандай кино болуп калат депчи. Анан съемка башталып бир 2 күн өткөндөн кийин Аскат байке акырын келип, "Что-то кино жакшы болот окшойт. Что-то жакшы болчудай" деп кайра ошентип баштады да. Анан кайра бизге ошол сөздөрдү дем берип, анан кайра ошо чир алып тарттык да. Сон. Мисалы ойду, идеяны эң башында эмнеге бул нерсени силер тандап алдыңар? Мага ошол нерсе кызык болуп атат. Анткени мисалы баарыңардын дебейин, бирок көпчүлүктүн дебюттук проект экен да. Анан бул дебюттук проекттагы менин оюмча өтө бир жоопкерчиликтүү нерсе да. Баштаган соң бир жакшыраак бир нерседен баштайлы деген сыяктуучу. Анан именно ушул теманы көтөрүп чыкканыңардын себеби эмне болду? Ошол биринчи эле ойлонуп атканда, ошол негизи айтат го, ошол бир нерсени жазганда ичиңдеги көрсөткүң келген нерсени тарт депчи, жаз деп. Ичиңдеги нерсеничи. Ошол жана айткандай эле биринчиден айылда чоң болдукпу? Анан экинчиден ошол баары сүйүп көргөн, баары сүйөт, баары проблемасы бар. Бирөөнүн социалдык проблемасы бар, бирөөнүн финансы проблемасы бар. Бирөө ошол жетекчилик тараптан проблемасы бар. Ошонун баарын өзү сезип, ошол нерсе бизге жакын болгондон ошону тандадык да. Башка жанрдан деле тартсак болмок. Триллер, ужас, драма. Бирок ушул история, ушул окуя бизге аябай жакын болуп турду да. Анан башка нерсени ойлонуп деле жазып көрдүк, аракет кылыпчы. Бирок ушул нерсе тура берди да бизде.
ушул нерсе, ушул история бизге жакын болду аябай. Анын ичтеги нерселерди Бул жанагы Аким деген казактардын киносу бар го, мен сюжетин примерно айтсаңар, ошол кино бир аз эске келип атат да. ооба Ошо окшоп кетчүдөй окшойт, а? окшошуп кетет, бирок окшошпойт. Окшошуп кетет, Как референс катары, примерно ошол бар экен да. жок, референс эмес, ал ошо сценарий жазылгандан кийин команда читка болот го. Ошондо айтышты да. Бул Акимге окшош экен депчи. Акимди көргөн эмесмин да мен. Анан кийин карап чыксам, биздикиндей эле история экен да. Основной сутчу. Бирок история биздики такыр башкача да. Бул жерде жанагындай эле бардыгы бар. Акимде ошо карап чыккандан кийин ал жерде бир основной бир эме бар экен, өзөгү. Бир линия бар экен да. Биз ошол бизде 2-3 линия бар да. Ал жерде Элдос сүйүүсүн табат. Ал таба электе бүтүп калат да. Ушул сыяктуу башкача история да. Окшош деши мүмкүн, бирок бирок бул айткандай мен деле Акимди көргөн эмесмин, чын. Киночу дагы деле көрө элекмин, бирок уктум да. Анан биз ошол балким ойлошту да, экөөбүз жазсак эми ошону көрүп депчи, бирок бул деле көрбөптүр, мен деле көргөн жокмун. Биз ошол көрбөй эле жаздык да негизи. Сон. Анан демек өзүңөр жазгандан кийин бул история силерге аябагына жакын болуп атса, демек сценарийдин өзөгүндө балким чыныгы болгондо, жашооңордон болгон окуялар да кирдиби деген суроо. Жашоодон кирген деле жок, ошо аны айткым келген нерселер бар да, балким. Мондай нерсени айткым келген деген нерселер болот го. Же ушундай кылам дегенчи. Ошондой моменттер болушу мүмкүн, бирок чыныгы өзүбүздүн жашообуздан алып жазып ийген нерсе жок да. Бирок айткыбыз келген нерсе бар. Көрсөткүбүз келген нерсе бар да. Эмнени айткысы келген сиздерге кызык болсо, туугандар, 20-февралдан баштап чоң экрандардан көрөбүз да. Ырыскелдин мырза ушуну айткысы келип аткан турбайбы дейбиз да. Ошондой экен да демек, Жакшы. Жанагы сиз ооруп калдым деп атпайсызбы? Анан эми негизи сиз бул өзүңүздүн дебюттук проектиңиз болсо, Аскар Байкеден бир түсүрүп атсаңыз, үстүнөн ооруп калсаңыз, демек бул актердук жактан бир аз чоңураак эле бир кыйынчылыктар алып келген окшойт демек сизде. Ролго кирүүгө тоскоолдуктар болбодубу ушул учурда? Жок, ал учурда деле өтө эле кыйын болгон жок. Болгон аракетин кылып аттым. Негизи булар сценарий жазып даярданып түшкөн да. Ага чейин мен деле негизи даярданышым керек болчу. Булар менен аралашып, бул биздин кино болуп аткандыктанчы. Ошол учурда мен үйлөнөйүн деп калдым да. Уже үйлөнмөкмүн да. Үйлөнүп 2-3 күн үйдө болду эле, анан чыгып кеттим. 2 күн үйдө болду. 2 күндөн кийин съемка башталды. 2 күндөн кийин съемкага алып кетишти, балдар үйдөн келип эле машинага салып эле. Мüşөктү кийиздирип. Мüşөктү кийиздирип эле. Жаткан жеримен тургузуп жүрүп эле. Ошол деле болду негизи. Бир сыйра эме болуп кыса болуп. Жок, кысадан деле эмес. Кыса деле болгон жок. Кыйналды. Ошол балаксытып калды биртке. Баягы башында даярдык көрбөй эме болбойчу. Сценарийди Риса жөнөтүп оку деди, жетишпей калды мага деле. Окуганга баягы. Тойдо негизи билесиңер го, бир ай эме боло берет. Даярдык болуп, ар жак бер жак болуп, жетишпейсиң эчтекеге. Сценарий окуганга деле чала боло жетишпей калам. Режиссер чалат, даярсыңбы, эмне болду, образдар мындай тигиндей деп, анан бир китеп окуу деп аны жөнөтөт. Анан ал китеп эмес, сценарий окуганга окчук болот да. Анан сценарийди жөнөт эме, сценарий окудум беле, деп коем, анан чын айтканда сценарий окуган эмесмин. Бир жолу читкага катыштым. Ошол жерден бири билдим. Анан ушул жерден билесиң да, деп коет. Анан тиги командага баягы эме көрсөтпөш керек болгондуктан деп эле повод бербей ошол жерден эметип салдым. Анан кийин съемкага барардан анан тиги той болуп, анан үйдөн уже эртеси съемкага чыгардан сценарийди толук окуп, ошол жерден деп. Анан ушундай эле эртеси барып эмеге образга киргенге аракет кылып, Аскар Байкеге рахмат. Ошол негизи Аскар Байке керсей койсо эле жарашат ал кишиге. Канча улуу, ошончо актерчулук чеберчилиги бар киши. Мен киши орунда көрбөй деле коюпчу. Анан аябай жөнөкөй ошо сыфат менен мындай эме болуп кетти да, жеңилирээк болуп кетти. Негизи Аскар Байке өзү эле ошо кичпейли мүнөздө чыныгы профессионал десек болот го. Сон.
Демек бул тасма буюрса 20 февралдан баштап чыга баштайт. Буюрса. Анан ошо айылдарга дагы показдар болобу? Ооба, Кыргызстандын бүт эле региондоруна кайсыл жакта кинотеатр бар, ошол жакка беребиз да буюрса. Жактан көрсө, чет жакта мекендештер да көрө алат, Москвада барат буюрса. Ошол. Эң сон сиз бул жакта койгон оператор болдуңуз, э? ооба. Буга чейин кайсыл тасмага тарттыңыз эле? Биринчи дебюттук тасмам такси болгон. Андан кийин акча, анан бул үчүнчү да. Оператор. Оператор постановщик болуп. Именно техникалык көз караштан кандай тартылды бул тасма? Негизи өзүм баа албайм го, бирок Кайрат байке биздин колорист ошо кинону боеп атат да. Жазып тур ошол жакшы тарттырсың деп. Пока ошо бир эле отзыв бар. Анан чыккандан кийин көрөбүз го. Кандай кабыл алышат. Бирок өзүм жана айткандай эле мындай Голливудду элестетип аласың го. Ошондой элестетип алгам да көп нерсеничи. Мындай тартам, тигиндей тартам, анан жанагындай чыпылар болуп кеткенде мисалы рельса доли деген нерселер бар го. Аларды алып келгенче убакыт өтөт, анан давай тартып берели деп. Убакыт жетишпей атканга күн батып, ошол биз да ошол маал тартып калыптырбыз. Күн батып атат да. Алтыларда уже свет коюш керек болуп калат да. Режим өтүп кетет. Ошон үчүн мен ойлогондой жеткире албай калдым, бирок жакшы эле болду болуш керек. Сон негизи мындай деген нерсе бар го. Кинону биринчи тарткан өзгөчө мисалы дебют болгондон кийин карап көрүп туруп, анан ошол өзүңөрдүн кылган нерсеңерден бир жаңы нерсе үйрөнөсүңөр го. Кайрадан болгондо мындай болмок эле деген сыяктуучу. Могул нерсе мындай кылсам болмок эле деген ошондой нерселер болдубу? Силер айткан эле айтайын. Меники көп болуп кетчү деп Болду окшойт. Монтажда чогуу отурдук. Бул Рыскелди менен. Ошондо өзүмдүн ойногон жерлерим көрүп битке. Же өзүм ушундаймбы, же башкалар деле ушундайбы, ыраазы болгон жокмун да. Мындай бир нерсе жетпей калып эле. Албетте ичиме эме киргизип аттым. Бул сабакта биринчи эме деп. Бирок баары деле бир нерсе жетпегендей болду эле. Билбейм эми. Бирок балдарга айтсам жакшы эле деп атышат. Же дос деп коечу. Жок, негизи менин оюмча баары жакшы эле болду. Мен башында элестеткем примерно. Эми биз биринчи баштап аткан үчүн менин оюмча андан дагы бир аз өттү да. Мага жакты. Жок, кино в целом жакшы эле. Кино жакшы. Мен өзүм ойногон битке жетпегендей болуп эле бир нерсе болуп атты да. Негизи биз Элдос, Рыскелди булар 50-квартал деген студияны билесиз, ошол жактан чыккан балдар, Эмил Байкелердин инилери. А мен Эмби Продон, Бакыт Осмонкановдун командасынан чыккам. Анан биз ошол ойлонуп, сразу өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип эле тарткан жокпуз да. Биз сценарий жазып бүткөндөн кийин текшертирдик. Кеңеш сурадык, барып ошо Бакыт Байкеге бардык, Эмил Байкелерге барып, алар ошо бизге өзүнүн мындай кеңештерин берди. Анан давай тарткыла деп бизге дагы дух берди. Батасын берди. Ооба, батасын берди. Анан ошентип туруп баштадык да. Ошон үчүн билбейм, мен үчүн баары сонун эле болду. Баары жакты. Эң сонун. Демек бул мен көрүп турам. Бул тасма жүрөктөн чыккан тасма экен. Ооба. Жүрөктөн чыккан тасма менин оюмча ар бир көрөрмандын жүрөгүнө таамай жетет деген ишеничте болобуз. Андыктан буюрса 20 февралдан баштап урматтуу достор, мына ушундай бир сонун бир интеллигенттүү тасманы көрөбүз. Айылдын жашоосуна бир аз сүңгүйбүз, Аскап эйкенин тамашасынан күлөбүз. Жана ошондой эле дагы эмнеге күбө болобуз? Сүйүүгө, сонун. Бизде негизи баш каармандын үчөө да. Аскар Сулайманов, Элдос Мукангалиев, анан Акена деген таланттуу да бир актриса бар, ошол үчөө. Ошол үчөөнүн окуялары, сүйүүсү бүт баары бар да. Актёрдук ансамблди ким тандады? Мындай бир аз кызыктуу болуп тур да. Биз үчөөбүз. Үчөөңөр эле. Ооба, үчөөбүз эле тандадык. Аскат Байке менен Элдостуку башында эле чечилген, сразу эле. Анан Акиянанын ордуна бир 3-4 вариантыбыз бар болчу. Сүйлөшүп отуруп, анан бизде Элдостун бою да бир аз узунураак болгон үчүн мындай узунураак кыз керек болду да. Анан биздин варианттар ушу кыздар тапсак эле буга бою кичинекей болуп жарашпайчудай болуп эле ушинте берди да. Анан Акиянаны ойлонуп
сүйлөшүп анан ага байланыштак сразу эле сценарий жибергиле деди. Жиберсек окуп туруп эле бир 2-3 сааттан кийин кайра мага жакты, мен тартылам, макулмун деди. Ошентип анан негизи Океана бизде бир 3-4 вариант болчу да, ага чейин башка варианттарыбыз бар болчу да. Анан ошол Океананын болуп калганы биз үчүн наоборот аябай чоң плюс болду да. Бүт жагынан жарашып, сонун болду да. Экөө аябай мындай жарашты десек болот да бири-биринечи. Ошо. Эң сонун. Демек буюрса жакын арада сонун мыкты бир тасманын күбө болобуз. Анан уже тасма монтаж бүттү. Фокус группаларга көргөзүңөр элексиңерби? Жок, көргөзө элекпиз. Трейлер качан чыгат? Трейлерди 7-си же 8-и деп неме кылып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Ошондо бир жуманын ичинде чыгат трейлерибиз. Трейлердин үстүндө да азыр иштеп аткан экенсиңер да. Ооба, азыр ошол трейлерди улам көрүп, мындай аракет кылып атабыз да. Бүгүн клип чыгат. Аскат Байке менен Элдостун ыры. Бул элге жаңылык болот деп ишенебиз. Саундтрек катары. Бизде 2 саундтрек бар. Бул бирөөсү да. Экинчиси официальный, бунусу мындай пародия катары да. Тамашалуу десек болот. Анан ошол Аскат Байке да буга чейин такыр ырдабаптыр, ырдап көрбөптүр. Анан айтсак, мен ырдай албайм деди башында айтсак. Анан жо сизге жарашат деп сүйлөшүп, анан ырдагандан кийин өзүнө да жакты. Ошо Аскат Байке менен Элдос ырдайт. Эң сонун. Жакында Аскат Байкенин анда сонун бир жаңы бир талантына көп өткөнбүз да буюрса. Негизи элечи, бул кинодо бул эң кыйын жанр комедия эмеспи? То есть адамды күлдүрүш бир аз татаалыраак, кыйыныраак да. Анан ал жагынан сиздерге кыйынчылык жаралбадыбы сценарийдин деңгээлинде башталганда деле? Негизи юмор кыйын да, ошол мага күлкүлүү нерсе башкаларга күлкүлүү эмес да. Анан ошол биз ошо элге жазып, элге тартып аткандан кийин баарын ошол элге жакыныраак тамаша болсун деп мындай кычалат болсун да. Анан негизи бар болчу. Күлкүлүү деген тамашалар, аларды кестик. Алар бизге эле күлкүлүү экен да. Өзүбүзгө элечи. Анан Азык Байке монтаж кылды да. Ал бизге караганда аябай опыттуу эмеспи? Анан могу силерге эле күлкүлүү деп ал кесип берди. Анан чындап күлкүлүү жерлерин ал калтырды да. Анан негизи башында ошо Хрон биринчи черный монтаж деп коет го. Ошол 2,5 саат болчу. Анан Азык Байке кылганы ошол 1,5 сааттай болду да. Ошол керексиз жерлерин алып койду, керектүү жерлерин калтырды. Буюрса баарына эле күлкүлүү болуп туруш керек. Кыскарганда өзөгө кетип калган жокпу тасма? Жок, такыр кеткен жок. Ошону биз ойдогондой эле, наоборот, ошо кыскарганы бизге жакты да. Динамика кошулду. Ооба, динамика кошулду, баары сонун болду. Жакшы болду да. Жакшы. Жабык көргөз качан болот? 18-и Ошто болот. Буюрса 19-у бизде болот Бишкекте. Эң сонун. Буюрса жабык көргөзүүгө биздин көрөрмандарга дагы барууга мүмкүнчүлүк алабыз сөзсүз түрдө, Ооба, сөзсүз түрдө. Сонун. Ал үчүн биздин көрөрмандар бир комментарийге бир нерсе деп жазып калтырат. Анан ошонун билбейм, мен балким оригиналдуусунбу же мыктысынбы тандап туруп, анан ошолорго бир чакыруу билет кыйгарабыз. Канча бир 3 чакыруу билет кылсак тура болот, 3 кишиге. Болот, ооба. 3 кылсак болот. Сонун. Анда эмне деп комментарий калтырсын? Деп калтырсын. Силердин тасма эмне жөнүндө ошондой интеллигент болуп аткандан кийин ошого бир байланыштуу бир нерсе жазып калтырса болот да. Ооба, негизи ошол айылдын жашоосу биздики интеллигент. Айылдагы эме кылып коелу, айылдагы бир кызыктуу окуяны жазса. Ошол Кыска. Узун болуп кетпейби? Баардык айылда эмне кылат? Баарыбызды бириктирген эмне? Баардык айылдан келгенбиз да. Баарыбыз айылда эмне кылдык? Малга чөп салат да. Урматтуу достор, ушундай кылып койгойлам да. То есть ар бирөөбүздүн айылда болгон бир кызыктуу кичинекей окуяларыбыз болгондур. Бир күнү бир жолу айылга бир кызга барсам чыкпай койгон дейсиздерби? Же балким аттан кулап түшүп сүйрөп кеткен дейсиздерби? Же там эшекке чөп салам деп тебиген дейсиздерби? Иши ушундай бир кызыктуу, күлкүлүү айылда болгон бир жакшы окуяңызды биздин комментарийге бөлүшүп жаза кетиңиз. Анын арасынан эң күлкүмүштүүсү, мыктысын, жакшысын карап туруп, үчөөсүнө атайын 19 февраль күнү жабык көргөзүүгө барабыз, ал жактан көрөбүз. Менин оюмча негизи кинону мындай көргөндөн дагы ошол жабык көргөзүүдө көргөн өзүнчө болот, өзгөчө бир сезим болот. Эмнеге анткени ал жакта ошол каармандар менен биргеликте, тарткан адамдар менен биргеликте башкача бир аурада
мындай көрүп калуу керек да. Андыктан мен ар бир биздин көрүүбүздө ошол биздин атайын көрөрмандарга жабык көргөзүүгө келип көргөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Андыктан сиздер дагы өзүңүздөрдүн бир жакшы окуяңарды жазып калтырып кетиңиздер. Баарыбыз деле ушундай болсо керек э. Силерде болду беле бир айта кетпейсиңер? Айылда бир эсте калган кандай окуялар болду эле? Ушу мен азыр эсиме да келбей атат. Сенде болсо Жок, айтып айтпай. турбайсың. Менде көбүнчө эмелер болгон да. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде кичине шок сыяктуу бала болчумун да. Тентек. Азыр кичине токтолуп калган кезимде. Ошондо битке сындырып мындырып, бир нерсе уурдап качып, бир ойноп тамашалап ушундай эмелер болгон да. Анан ошонун бир эмесин айтып берейин. Бир жолдо турабыз. Анан досум экөөбүз, Адлет деген классташым экөөбүз ушул бир 9-8 класска дейм. Ал убакта чоң эле эмелер кылат. Анан ошондо деле ушундай эме болчу экенбиз. Анан жол жиекте кара жолдон өткөн машиналарды таш менен урган бизге эме болчу да. Таш менен уруп качкан. Ушундай да окуялар меники. Бул эң жеңили да болгон. Эң эсте калган ушул болгон. Баягы айылдык эмесин ушундай окуялар десем ушуну эстейм да. Мындай кайра токтоп кууп жеткен болгон эмеспи? Ошол азыр келет. Анан ушул акыркы пикке жеткен окшойбуз да. Анан ошондон кийин токтолгом да. Эме бир жүрүп келатыптыр. Келаткандан тетин ура аласың дедим да. Десем анан дос балам жок деди. Негизи жанагы кум төргө ташкан машиналар барго. Ошонун эмелерин урчу, дөңгөлөктөрүн урчубуз да. Анан сигнал берсе биз кырып качып ушинчибиз да. Анан тиги жеңил машина келаптыр, жып. Келаткандан анан ошону уруп көрөлү кел дедик. Духуң жетеби, менин духум жетет тияк бияк деп анан. Сеники жетпесе меники жетет деп бир чоң таш алып туруп чапсам эшик жагына тийиптир да. Ал момундан монтуп кыйшайып эме болуп барып, ала салып кетейин деп барганда токтолгон да. Ал телефон менен сүйлөшүп баратыптыр, ошо чочуп кетип буруп баары бир эме тийиптир. Обочинага кирип кетип, анан ошол жерден эле сразу буксовой этип айланып чыгып анан бизди кубалайт да. Талааны көздөй качабыз, көл жээкти көздөй качып баратабыз. Көл жээгинде машина менен кууп баратат тиги. Бактарлайбыз анан бир жерде сүзүп туруп токтоду. Токтоду да анан ушунча уже сездим да. Ушунча машинасын сүзүп, ушунча эме любой жерден айдап аткандай бизди өлтүрүп алат бул депчи. Анан дос балама айттым, доски качалы деп эмне болсо да десе, жок мен болду уже дыхание шок болгондо да чыдабай калат турбайбы. Ал мен калам ушул бойдон болду деп, токтойм азыр багынам деди. Дегенде анан калсаң каламды деп. Мен качтым. Качып бартам, ал турат. Улам артты карап коем да. Ал турат анан тиги байке келип туруп эле тигини бет курду. Кадимкидей эле мушту менен элечи. Бет курганда эле тиги улады, анан тигини тепкилеп жатып калды анан. Тиги улам кыйкырып коем да. Тиги мага келсин депчи. Эме болуп атат да. Тигини аябай урган жалко болду анан. Улам мага келсин деп кыйкырып коем анан. Тиги мени көрүп туруп анан чуркады. Ушу мени ойлоду окшойт да. Тиги айтты окшойт досум, мен эмес депчи багы. Анан мен чуркадым, качып бартам. Мен да дыханиям сезип чыдабай бартат. Байке катып чуркайт экен бирок. Жини менен Анан салам алейкум. Анан чуркап келип туруп анан тиги келаткандар жетейин деп калган анан дал менен жаттым да. Жаттыр анан акыркы айлам да. Бутум менен тепкилей баштадым да. Десем бутум аны кармаптыр, ары бери сүйлөп салды да. Палас күйгөндөй эле күйгөн ошо. Палас күйгөндөй эле күйүп туруп эле анан каты сабаган. Анан каты сабап анан көрсө ал атам менен аябай жакшы тааныш экен өзүнүн атам мененчи. Анан кийин сабап туруп катуу анан мурум канап атат аябай. Анан ким баласың десе, атам ушундай атамдын атын айттым да, ушундайдын баласымын десем анан мен досум да деп анан өзү чуркап барып кайра сууап келип жууп анан ошол жерден акыл насаатын айтып анан кайра кое берген да. Ошондой окуя болгон. Эми бул эң жеңили да. Бирок ошондон кийин токтолгонсуңар. Ошондон кийин токтолгонбуз. Эң сон. Анда силерге биринчи орунду карабыз, чакыруу билетин сизге тапшыралы. Тамаша. Мына ушундай достор, ушундай сонун өзүңөрдүн бир жашооңордо болгон бир тентектик кылган болобу, ушундай сонун бир окуяңарды бөлүшө кетиңиздер. Сиздер менен да бир байланышта болуп туралы. Анан бөлүшкөндө унутуп калбай, сөзсүз түрдө астына өзүңөрдүн бир байланыш контактыңар болобу, Instagram же Telegram болобу, жазып калтырып койгула, сиздер менен байланышканга мүмкүнчүлүк болсун. Биз болсо кайрадан эмебизди улантабыз. Негизи бул дебюттук тасманын бул тартыш бул өзү чоң бир эрдик. Негизи элечи. Анан тарткандан кийин уже көрдүңөр, өзүңөргө ишеним пайда болду.
Анан уже кийинки пландар пайда болуп атабы, эмне кылалы, кандай кылалы, ушул тармакта кетели деген сыяктуу. ооба, сөзсүз үчөөбүздүн тең кыялдарыбыз, максаттарыбыз бир. Так, кыргыз киносун өнүктүргөнгө салым кошуп, буюрса Оскарга чейин жетели деген чоң кыялдарыбыз бар. Анан азыркы учурда параллельно кайра эле сценарий менен иштеп атабыз. Буюрса да бир 2 мындай сценарийибиз жазылып баштады десек болот. Анан бул тасмабызды чыгарып алсак, анан акырын кайра кийинки тасмага отурабыз. Силер тасма тартаардан мурда кандай тандайсыңар тасманын, муну тартам, бул элге жагат же жакпайт деген сыяктуу анализди кандай түрдө кыласыңар? Биз анализди биринчи эле кеңешебиз чоң байкелер менен. Эми ошол өзүбүздүн кинодогу байкелерибиз, аларда опыт чоң, алар уже сезет, билет дегендей, алар менен кеңешип сурап көрөбүз, ушундай окуя же ушундай идея бар, кандай ойлойсуз депчи. Анан алар өзүнүн кеңешин айтып, анан жакшы десе аны кайра өзүбүз ичибизден да чечим чыгарабыз. Биз көбүнчө үчөөбүз тең эле мындай кылгыбыз келген нерсени кылабыз деп эле ушундай характерлерибиз да окшошуп кетет да. Мындай максатыбыз да бир болгон үчүн анан ошол байкелерибизден кеңешип, анан өзүбүз ичара сүйлөшүп, жаба сүйгөн жумуш болгон үчүн кылалы дейбиз да. Анткени негизи кино тартыш өзү өтө мындай оңой эмес иш го. Ооба. Ал жакка аябаганда көп мээнет кетет, эмгек кетет, убакыт кетет, каражат кетет. Анан актаган кино бар, актабаган кино бар. Бүгүнкү күндө көп сумма сарптап алып, актабай калып күйгөн адамдар аябай көп, мисалычы. Тескерисинче бир аз сарптап болуп кеткендер андан көп. Ошолордун катарына киргиле демекчибиз. Бирок ошолор мага кызык болгону, ошол теманы тандоодо, ошо тасманы тартабыз деп баштаар учурунда эмнеге маани бересиңер деген нерсе да. Кайра эле жанагы нерсе, бардык эле нерсе ошол адам мисалы бир нерсени көрүп атканда өзүңө жакын нерсени кабыл аласың да. Ошол эле история, ошол нерсе адамга жакын болсо ошо көрөт го деп ойлойбуз да биз делечи. Бул тасмада ошол бардык айылдыктан да тышкары ошо шаардыктар деле жакын да. Бул тасма өзүнүн жан дүйнөсүнөчү адамдын. Биринчиден ошо адамга эмне жакын анализ кылып көрөбүз. Албетте мистика, хоррордон башкасы болсочу, драма болсо ойлонуп көрөбүз, ошол канчалык деңгээлде бул чындык, канчалык деңгээлде адамга жакын бул история депчи. Демек история адамга жакын болуш керек. Жакын болуш керек, ооба. Негизи эле ошондой го. Адамга жакын нерсени адам жакшы кабыл алат да. Жана ошол нерсени жон териси менен сезип, ошол кинодогу жашоого кирип кетет да. Өзүн балким ошо каармандын ролун өзүн көрөт. Же ошол кинодогу история ошо бирөөнүн таанышынын историясына окшош деген сыяктуу нерселерди эске алып коебуз да. Демек анда бул да кинчилеген тасмасын да өзөгү менен ошондой жаткан экен да. Демек ар бирөө өзүнүн жашоосун бул тасмадан көрүп, мага ошогондор да бар экен деген сыяктуу. Биз көппүз дегендей. Эң сонун. Бизде салттуу сурообуз бар. Бул өзүңүздүн көрөрмандарыңызга карап турупчу. Эмне үчүн интеллигент тасмасына келиш керек? 3 конкреттүү себеп. Ойлонбосок да. Автор. Автор, сценарий, оператор. Келден барса. Эмне үчүн келиш керек? Өзүңүздүн көрөрманыңызга 3 аргумент менен тасмаңызга чакырып алганга жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бул нерсени ойлонуш керек. Жөн эле чакырып алып. Бул аябай жоопкерчиликтүү иш болот го. Көрүүчүлөрдү чакырып бир аз ойлонсок. Ойлонгондон ба, может, сиздер баштай улантып берели. Эмнеге бул тасмага келиш керек? Жөнөкөй суроо. Бул тасмага көрүүчүлөрдү чакырганыбыздын себеби, биринчи себеп жакшы маанайда күлүп, жайнап көрүп кетиш керек. Экинчиден баягы окуучулук кездердеги же жаш кездердеги сүйүү ностальгия болуп кетиш керек. Үчүнчүдөн кандай болбосун, кандай тагдыр башыңа келбесин, алдыга карай кыймылдаш керек да. Мотивация демек. Мотивация. Бизде ошол 3 нерсе бар. Көрүүчүлөр ошол 3 нерсени көргөндө демек ностальгия болот экенсиз, каткырып бооруңар эзиленчек келет экенсиздер дагы бул жашоого болгон бир жакшы бир мотивация алып келет экенсиз. Эң сонун. Так, сиздин оюңуз. Эгерде буга чейин сүйүп көрсөңөр же сүйө элек болсоңор, бул тасмага сөзсүз келгиле.
ошол сүйүү жөнүндө дагы жакшы сезимдерди аласыздар. Анан жагымдуу маанай 100% деп айта алам. Анан ошол көңүл ачуу үчүн келе бересиздер, досторуңуздар менен, туугандарыңыз ата эне айырмасы жок. Ким менен келсеңиздер да жакшы маанайда кетесиздер. Апасы баласы барса уялбай Ошондой жок, уялбай жок. Туй деппи. Жакшы. Чакырабыз кыргызстандыктарды. Үй бүлөлүк тасма достор, бул дагы бир чоң плюс. Сиздин оюңуз? Менин оюм Биринчи мен тартылдым. жок. Андай деле эмес. Бул дырыскелер айткандай эле го. Ал кинодо эмени сүйүүнү көрө алат. Мотивация көрө алыш мүмкүн. Албетте анан күлкү. Маанай жакшы маанай көтөрүп кетет. Маанайын көтөрүп кетет. Сон, демек бул тасмада интеллигенттин сүйүүсү экен да. Урматтуу достор, интеллигенттер кандай сүйөт көргүңүздөр келсе да. Ал жерде сүйүү дагы адамдардын сүйүүсүнөн тышкары дагы сүйүү бар да. Мисалы Чымчыктардын сүйүүсү. Океана, Асел, биздин каарман Асел да. Ал болсо мисалы аябай билимдүү, аңыз тили мугалими да. Аябай билимдүү, башка чет мамлекетке чыгып деле иш кылса болот негизичи. Бирок анын сүйүүсү ошо айылдагы адамдардын айылдагы ар бир адам, мектеп окуучулары аңыз тилин билип калса деген нерсеси бар да. Ошол сүйүүсү бар да, өзүнүн жумушунда болгон сүйүүсү бар. Ошондой нерселер бар да. Айылга болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү, Өзүнүн ишинин патриот экендигин. Ошондой нерселер дагы бар да. Негизи бирок мындай биз көбүнчө тасмаларда сүйүүнү ар кандай берет го. Негизи анан кыргыздардын өзүнчө бир сүйүүсү бар да. Кыргыздар башкача сүйөбүз го негизи. Билгизбей, же айтпай, же айтсак да башкача айтып, мисалычы. Бул жакта ошол сүйүү кандай берилди? Ошол Жакшы болобу? Сүйүү ошо жакшы суроо бердиңиз да негизичи. Ошо сүйүү немесине ошол жагына келгенде биз Риса менен ойлонуп, анан сүйүү болгондо жана жетелешип, анан кучакташтырып, өбүштүрүп ошондой сүйүү кылбайлы дедик. Сүйүүнү канткенде көтөрө алабыз өйдө, мындай баалуулугун деп ошону ойлонуп да анан кийин бири-бирине такыр жакын жолотпой сүйдүрүп көрбөйлү дедик да. Эң сонун. Даже колун карматпайчы. Анан ошондой кантип беребиз деп ойлонуп жаздык, кийин тартылды тасма. Тартылгандан кийин өзүбүз көрдүк монтаждан кийинчи. Анан ошол оюбуз ишке ашыптыр биздин буюрса. Бири-бирине мындай такыр жакын жолотпой, колун карматпай, бирок сүйүүнү көрсөтө алдык да. Ошондой сүйүү. Шалиев Тушевичтин Көлөкөм деген ырындай болгон турбайбы? Мектептен чыгып баратып, анан күн мындай, күн батып баратканда көлөкө узун болот дейт. Анан мен сүйгөн кыздын көлөкөсү узун болот дейт. Анан мен жанына кетип баратып, көлөкөм анын көлөкөсүн тийсе ошого кубанып келе берчүмүн деген сыяктуу. Таза сезимдер бар го мисалы. Биздики ошондой эле. Эрмектин Элдостун каарманы Эрмек да. Эрмек сүйүүсүн сүйөт. Экөө бирин сүйүп алат да. Анан колунда кармабай эле кетип калат да. Баягы калып калат го иштеги. Орусча айтканда обида деп коебу. Мындай обидный го, сүйгөн адам колун кармабай кетип калсаңчы. Ошондой да история. Бул эми таза сүйүү сон мына уже айтып берсеңер эле, мына ушул нерселер адамды менин оюмча кызыктырат. Анткени өзгөчө айыл жергесинен чыккан биздин урактагы көп эле жаштардын башынан бул өткөн нерсе. Бүгүнкү күнү бирок азыркы жаштарга бул нерсе жомок болушу мүмкүн. Ошол биз ошо сүйүүнү ошо даңа салалы дедик. Биздин дордо сүйүүнү деп го. Эң сонун. Убакыт учкан куш. Убактыңыздарды ушунча бөлүп, өзүңүздүн сонун бир тасмаңар туурасында бөлүшүп кеткенге терең ыраазычылык билдиребиз. Эгер айтылбай калган нерсе болсо, мен бербей калган суроолорум болсо, өзүңүздөр кошумчалай кетсеңиздер болот. Берилди окшойт баары эле. Мен бир нерсени айтып коеюнчу. Бул тасманын режиссеру Жаныш Дадабаев. Ал Ошмуда мугалим. Жумуштары менен келе албай калды. Экинчиден биздин башкы продюсер Бекан Арбаев. Ушул байкелерибизге да чоң рахмат. Жана бизге жардамдашкан ошол Ленинчик квартал, МБПро жана башка байкелерибиз дагы бар. Ошол бизге жардамдашып, колдонуптан алып, көмөк көрсөткөн байкелерге дагы чоң рахмат айтабыз да. Алар жок кандай болмок билбейм, бирок алардын жардамы менен буюрса ойлогон нерсебизди кылып алдык да. Тасманы бир адам жарата албайт. Бул тасма коллективдүү иш. Бул тасма бир команданын биргеликте иштегени бир жыйынтыгы.
андыктан ошол колдоо болбосо, бири биринерге түшүнүү болбосо, орток бир ой болбосо, тасманы жакшы кылып чыгарыш бул мүмкүн эмес десек болот. Андыктан демек баарыңыздардын оюңуздар, тилегиңиздер, максатыңыздар бир болгон үчүн бир жакшы тасма жаралыптыр. Андыктан ийгилик кааламакчымын. Кийинки тасмаларыңарда мындан да ийгиликтүү болсун. Бул тасмалар прокаттан жакшы жыйынтыктарды алып келсин. Прокаттан кийин буюрса биз Этно медиадан көтөбүз. Дүйнөгө жол ачып берели. Биз да көрүп жаткан балким дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан, Россиядан, Америкадан, Кытайдан, башка жактан көрө беришет биздикин дагы. Андыктан ошолорго жол ачып берип, буюрса Этно медиа келсе, ал жактан дагы дүйнөгө жол ачабыз. Элдин баары көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Азырынча ошол. Ишиңиздерге ийгилик, тасмаңар ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Сиздер менен ошол Этно подкаст интеллигент тасмасы туурасында сөз кылдык. Сиздер болсо жана комментарийге өзүңүздүн оюңуздарды, өзүңүздүн окуяңыздарды жазганды унутпаңыз. Этно подкаст кызматыңыздарда Саламат Иманов. Кийинки дагы мындан мыкты тасмалар, же болбосо мындан да сонун тасмалар менен маектешкенче аман болуңуздар. Сак саламаттаңыздар. Бизге иштеш үчүн жок дегенде айылдык мекемеде практикада жүрүп келиш керек. Түшпөйлү. Бардыгы бизде мыйзам чегинде. Досай, кел мана сабыз койчу дөңгөлөктү. Мен эмне дөңгөлөк салгыч бала көрүнүп атамбы? Мен деген мэриядан келдим. Ашпай эле эс алып кетесиң да, Эс албай эле кетем. 2 күн убакыт бериңиз. Өкмөтүңөргө барып кол койдуруп эле чыгып кетем. Бүгүндөн баштап эртең менен келесиң, кечинде кетесиң. Бензин куюп машинаны айдап келчү бар. Озор кийүүтең жаман, сен не продукт алып койдуң? Уруксатпы? Жок. Дароо кол коюп берсе ала тургандай иш план керек болот. Уруксатпы? Ал өкмөтүңөр болбойт. Алмаштыргыла. Ошол кантип эл башкарып жүрөт? Собранияга сен катышып чыгар. Эмне деп сүйлөмөй калып? Унутпай отуруп бер. Иштерди кылып атабыз. Мектеп салынган атат, мечиттер, казино. Ой, Айтпадым силерге. кечиресиз. Саламатсызбы? Байкабай калдым. Бул менин эң жакшы көргөн китебим. Аны дайыма жаныма салып жүрчүмүн. Өзүңүз жакшы көргөн китепти мага белек кылып салганыңыз туура элеби? Мен да бир өзгөчө розам болсо дейм. Сен бизге аралашпайчы, өз оокатыңды кылчы макулбу? Кимдин баласы экенин билесиңби? Мындайлар сени бат эле жок кылып коет. Мага бар жер. Сен арканы өргөнчөчү. Баллонду мен чекчейтип ойноп коеюн. Бул арканы өргөн жок. Бул таска койду.